30 жылдын ичинде Кыргызстанда чокул эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок. Бүгүнкү күндө бийликтин булагы эл эмес. Халк, эл өзү тандабайт. Бир да тармактай ийгиликтүү натыйжа көргөзө алган жок. Реформа жазып алсак, кийин абдан кеч болуп калат. Мындай элдин баарын уксаңар, качан биз жакшы өлкөдө жашайбыз? Качан биз эркин, өнүккөн, татыктуу айлыкка, татыктуу медициналык кызматка, татыктуу билимге качан биз ээ болобуз деген суроолор. Менин оюмча биз абдан оор кырдаалдабыз. Мындай кырдаал башыбыздан 30 жылдан бери өтө эле. Элдин маанайын, элдин түйшүгүн, элдин көйгөйүн көбүрөөк түшүнгөнгө жана элдин көйгөйүнүн артынан ээрчигенге мен чакырат элем. Бүгүнкү күндө бийликтин булагы эл эмес. Негизи мыйзам эмне үчүн кабылданат? Мыйзам деген жарандын турмушуну жеңилдетиш үчүн, турмушту жеңилдетиш үчүн кабылданат да, жашоону жеңилдетиш үчүнчү. Кыргызстанда жарандык коом күчтүү, жарандар демилгелүү, өлкөнү өзгөртүүгө, коомду алдыга жылдырууга абдан аракетчил. Бирок ушул аракеттин баары бизде жанагы тормоз болгон мамлекеттик органдардын кесепетинен жылбай калып атат. Биз азыр ушундай бир абалга келдик. Акыркы пандемия көрсөттү. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп алышыбыз мүмкүн экен. Ошондуктан бүгүн биздин коомчулуктун өзгөчө элдин көзү ачылды. Бийликке кимдер келиши керек, кандай адамдар келиши керек, бизди кимдер башкарышы керек. Мына ошол багытта биздин адамдардын, коомчулуктун көзү ачылды деп айта аламын. Буга чейин реформа деп, бирок бийлик тарабынан кандайдыр бир улуттук программалар, эл аралык программалар кабыл алынып, ошол нерселерге олчогон абдан ири суммалар бөлүнүп, бирок акча каражаттары өзүнүн багытында ишке ашкан эмес. 30 жылдын ичинде биз канча президент алмаштырдык, канча жолу жогорку кеңешти шайладык, бирок Кыргызстанда чокул эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок. Кыргызстандыктар алдангандан тажады. Отец нам не учил, как людям что-то делать и так далее. Он нам показал своими делами. К нам домой утром приходили люди проблемами. Да? И у него вот это была цель, жизненная цель важная, людям делать добро. И я как сын его стараюсь вот это все продолжить, как бы, и для нас Кыргызстан не безразличен. Если не мы, там кто-нибудь не сделает за нас, да? Нам не надо бояться, брать ответственность себе и как бы надо продолжать. Без этого никак, потому что в парламенте это тоже представитель этого же народа, да? Кыргызы всю жизнь уважали своих женщин. Женщина была партнером. Дома сохраняли быт и создавали условия для мужчин, женщин. То есть, может быть, равноправные, а в то же время большая нагрузка ложилась на женщин. То, что сейчас творится, насилие, да, по отношению к женщинам, к девочкам, это просто непозволительно. И я считаю, что здесь вот мы должны тоже объединяться и поднимать эти стандарты. Стандарты образования для девочек, возможности для женщин, получение особенных кредитов, да, поддержка женского предпринимательства. То есть, поддерживая женщину, мы поддерживаем большие семьи, мы поддерживаем всю страну. Из-за того, что не решается проблема с экологией, онкология в нашей стране помолодела. Мы поняли, что гражданское общество на себя взяло проблемы государства и очень эффективно за 6 месяцев помогло всем нуждающимся. Без сильных граждан не будет развития, без отзывчивой власти не будет сильных граждан. Да? Поэтому сильное гражданское общество – это прежде всего прогресс. Да, это подотчетность, это возможность быть услышанным каждому человеку. Саясатка деле келген жокмун, мен саясатка да баргым келбейт да. Мен өзүм пикирлеш адамдар менен бул туңгуюктан чыгаралы, системаны өзгөртөлү, мамлекетти реформалайлы, жарандарга, биздин элибизге жакшы шарт түзөлү деп атам. Ошону максатты көздөп келдим. Өлүмдөргө жооп бере турган киши жок. Бул системанын банкрот болгону туурабы? Бул саламаттык сактоо бул бир система. Бул система иштебегендикти көргөздүк. Өлүм боюнча антирекордду соктук. Бул системаны өзгөрүш керекпи? Сен тирүү адам болгондон кийин жашап аткандан кийин өзгөрткөнгө аракетти баары бир салым кош керек, өзүң добушуңду беришиң керек баары бир. Жаңы муундарга мүмкүнчүлүк бериш керек.
Бул жаңы команданы топтош үчүн көп убакыт кетти. 2 жыл, 3 жылдан бери ошондой билимдүү, мындай сырттан бүтүп келген, саясаттан такыр алыс болгон, саясаттан тескерисинче жолобогон жаштар менен сүйлөшкөнгө туура келди. Креативдүү ойлонгон, ыкчам, тез чечим кабыл алган жаштарды командага түптөдүк. Мен өзү 14 жашымда Кыргызстандан кеткем. 37 жашымда кайтып келдим. Анан ошол жактагы тапкан билимим, тажрыйбам, капиталымы ушул туулуп өскөн жериме жумшаганы келип, бул жерде азыр ишкердик кылып, долбоорлорду ишке ашыруудабыз. Арзан каражат алыш үчүн бүгүн дүйнөнүн бардык өлкөлөрү бири-бири менен атаандашып, инвестициялык климатты оңдоп, алардын өлкөлөрүнө инвестиция жеңил кириш үчүн атаандашып аткан учурда биз бул базарда тилекке каршы жокпуз. Мамлекет негизи жасай турган иши бул 3 эле нерсе бар. Булардан бирөөсү коопсуздук, экинчиси саламаттыкты сактоо, үчүнчүсү билим берүү. Билим берүү тармак бул биздин мамлекеттин негизги фундаменти. Биздин негизги сунушубуз билим берүү тармагында реформада бул ваучердик финансирование киргизүү, ваучердик каржылоо дейбизби. Эгерде биз фундаменталдуу түрдө билим берүү системасын өзгөртө алсак, анда Кыргызстандын келечеги жакшы болот деген бир чоң үмүт пайда болот да. Азыр биз сунуштап аткан программабызда ушул биримдүү, бирдиктүү коомдук салык киргизүүнү, милдеттүү медициналык кызматтандырууну киргизишибиз керек. Азыркы күндө жергиликтүү башкарууларга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилсин. Биз айтып атабыз, биздин билимибиз, тажрыйбабыз бар. Биз суна турган сунушубуз бар деп атабыз. Келгиле, бир болойлу, бирге ишке ашырайлы деп атабыз. Биздин айтар сөзүбүз бар деп атабыз. Бир Бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов мырза менен баарлашып, 2 жылга созулган бир баарлашуунун негизинде ушундай чечимге келдик. Биздин ортобузда толук пикир бирдиги бар. Элдин бүгүнкү талабы билимдүү, заманбап билимдүү, тажрыйбалуу, элине күйгөн бир өзүнүн туруктуу көз караштары бар инсандарды парламенттен көргүсү келет. Радикалдуу реформаларды бүгүнкү күндө өлкөбүз, биздин мамлекет, эл талап кылып атат. Будан биз коркпошубуз керек, тескерисинче ошол система менен күрөшүбүз керек. Тоскоолдуктар албетте болот. Сөзсүз ушул системаны биз сындырып, радикалдуу реформаларга барабыз. Анан ошондой жаштарга негизи мен кайрылып кетет элем, эч качан чектөө койбош керек. Айылда өсөсүңбү, шаардан өсөсүңбү, бул баары өзүңдүн колуңда деп эсептейм да. Биз азыр түшүнүшүбүз керек. Эгерде бизде күчтүү парламент келсе, биз күчтүү өкмөттү кура алабыз. Андыктан ошо күчтүү парламентти алып келүү бул элдерден, ушул жаштардан көз каранды. Ушул мынакей 2020 жылкы шайлоого кайдыгер карабай тандоо жасалган. Бир Бол номер 13.